Мен Рыскүл Акимжанова. Өзүмдүн окуямды айтып берейин деп турам. Бала чагымда тайата тайнем колунда чоңойдум. Ата энем ооруп калган агам менен алышып жүргөндө мени кемпирчал алып кеткен экен. Үй бүлөбүз чоң, киши көп болчу, айылда анын үстүнө түшүк да көп. Кичинемден эмгек кылып, ушул мага адат болуп калыптанып калды. Кичине кезинде жайлоодо кой кайтарып жүрчүмүн. Ошондо тоонун башына чыгып отурганда көз алдымда тоолордун кыр ашкан горизонту көрүнчү. Ошол тоолордун горизонтунун артында абдан чоң максаттар, дүйнөнү багындырган кыялдар мени өзүнө чакырып кел деп тургансыйт эле. Ошол тоолордон ашып мен кыялданган дүйнөгө жетиш үчүн жакшы окушум керек экенин түшүнүп, ушундай тытынып жакшы окуйт элем. Бийик чокунун ары жагына ашсам эле бүт дүйнөнү багындырам деп ойлочумун. Тыпылдап иш кылган тестир кичинекей кыз болгонум менен тайата тайынем бир туугандарымдын сүйүүсүнө чөмүлүп өстүм. Ойлоп көрсөм, жакындарымдын колдоосу өзүмө болгон ишеничимди калыптандырыптыр. Ошол ишенич, эрк, өзүнө өзү сүйүү сезимдери азыр масштабдуу болду десем эч жаңылбайм. Мына азыр айланамды жакшыртуу деген принцип менен жашайм. Жеке чек арамды, чөйрөмдү, коомду жакшыртуу жана башкаларды колдогон мага абдан баалуу жана маанилүү. Күн сайын дагы көбүрөөк жумуш орундарын түзүүгө, улам чоң масштабка иштөөгө аракет кылып келе жатам. Муну менен эмнени айтмакчымын? Кыздарды кичинесинен колдоп, алдыга сүрөп, кыялдарына ишенүү абдан маанилүү экен. Ошондо гана алар келечекте бийиктиктерди багындырып, бүтүндөй коомду өзгөртүүгө эрки жеткен жаратман инсан болот тура.